Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер адаттагыдай эле Давагер көрсөтүүсүнө көңүлдасыздар. Бүгүн биз белгилүү невролог, ошондой эле чыгыш элдик медицинасынын мыкты адиси дарыгер Темирбек Бекбоев агайыбыз менен биргеликте эле муун оорулары же болбосо артроз илдети туурасында маек куралы деп турабыз. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиев алып барам. Саламатсыздарбы. Дароо эле суроого өтсөм, деги эле ушул артроз илдети туурасында маалымат берип өтсөңүз, эмне болгон илдет, кандай учурдан келип чыгат, деги эле себептери? Артроз деген бул муундун оорусу да. Эми өзүңүздөр билесиздер, көп адамды муун ооруйт. Айылдан келген кишилер болбосун, шаардан келген кишилер болбосун, тизем ооруду, колум ооруду, манжам ооруду, ийним ооруду деген кишилер. Бул обычный сеттеги врачтаргач, терапевттерге, ушу терапевтический профилдегилерге көп кайрылышат. Анан мен бул муун ооруну кантип дарылап калган себебим, мен өзүм иглотерапевтмин. Баштан баштап ушу 77-жылдан баштап эле ушу муун менен иштеп келатам. Тизия көбүнчө, тизия менен келишет, жанагы кантип колдор кыймылдабай келишет. Бул эми муун деген анатомиясын кыскача айтсак, эки сөөктүн кыймылдуу биригиши да. Эки сөөк кыймылдуу бириксе муун деп аталат. Эми баягы биз эми латынча атайбыз да. Ошон үчүн артроз деген сөз артрон деген сөздөн, муун деген сөздөн келип чыккан. Ос деген эгерде зат алмашуу өзгөрсө ос деп коебуз, артроз, остеоартроз дейбиз. Ит тистесе, воспаление болсо, сезгенсе артрит дейбиз, ошондой оору. Анан эң көп кайрылган ушу остеоартроз менен кайрылат. Остеоартрозду айта турган болсом, ушу калктын бир 20% ооруйт экен дүйнөнүн калкынын. Эми бул статистика баягы көрүп эле жүрбөйбүзбү? Кайрылгандар обычный мисалы баш ооруп келсе, мойун ооруп келсе, ал белгилүү элечи, анан баса албай калган кыйын экен да. Көбүнчө баягы толук кишилер баса албай келет. Анан эми врачтар эмне дейт? Арыкта дейт. Арыктасаң жакшы болосуң дейт. Ал арыктаса деле кээде ооруганы күчөй берет, анткени өзгөрүп калган да муундун өзү. Ошон үчүн ошол артроз, артрит деген тизе оорусу менен көп кайрылышат. Анан кол манжалар. Эртен бери эле байкап жүрбөйсүзбү? Айылдагы апалар мына уйсайт, суукта жүрөт, муздак нерсе менен кармайт, бүт чакасы муздак, суусу муздак дегенде азыр жакшы болуп калыптыр айылда делечи. Жанакындай аристон коюп, жылуусу менен жууп колун. Ошентсе деле муун оорусу айлапада элдеринде көп кездешет. Колдор түйүнчөк болуп кетет. Жанагы манжалардын уштары түйүнчөк болуп, биз геберден түйүнчөгү дейбиз, узелги гибердина деп. Анан бушер деген бар, бушар дегени. Ал болсо чеңгели. Анын кол кыймылдап алат. Баягы өздөрү коркуп эле ошентип эптеп бирдеме сүйкөп коюп иштеп жүргөндөр бар. А бирок сразу эле кайрылып жакшы айыгып кеткендер бар да. Анан эми муун оорусун негизинен көп эле врачтар дарылай берет. Ошон үчүн иглотерапия жакшы экен. Анан ошо иглотерапияны көп сайып калып, мен ошо көп ушу менен иштеп калдым да. Анан эми остеоартроз дегенибиз зат алмашуу бузулгандан келип чыгат. Көбүнчөсүн көп кыймылдагандан, травмадан. Эми спортсмендер билесиздер да. Жана гимнастика деген бар, фигурное катание деген бар, секиргендер бар, бичлер бар. Буларда нагрузка болот экен. Мен баягы чоңдордун больницада, спецбольницада көп иштеп, бичлерди дарылап калдым. Бийлеген чоң спортсмендерди дарылап калдым. Анткени муунга тизеге күч келет экен, анан травма болот. Андан бөлөк дагы кокустан эле болгон травма. Мисалы, машина коюп кетип мууну травма болгондор бар, жөн эле бир лыжадан, жанакыдай эмеден, чанадан келип ташкурун алгандар бар дегендей, ошондойдон да келишет. Андан кийинкиси болсо, аз кыймылдаса да болбойт экен буга. Көп кыймылдаса да болбойт экен. Отура берип деле муун ооругандар бар. Нагрузка кылып муун ооругандар бар. Ошон үчүн умеренный, орточо кыймыл. А кээ бирөө өзүңүздөр деле байкайсыздар, кээ бир кишилер муун ооруду деп чуркайт. А чуркаганда нагрузка болот атпайбы? Тизесине нагрузка болот, муундарына нагрузка болот. Жаш өтүп калган кишилер деле муунду айыктырам деп ал болбойт экен. Анан буга жакшысы ушу жанагындай көп жардам берген ушу мен суу процедурасы деп калдым да. Жанагы бассейнде түшүп жүргөндөр ушу муунду айыктырабыз депчи. Анан ошондой эми баягы мен биринчиден ушу көп ооруган тизе жөнүндө кеңири айтып берсем азыр. Эми тизе өзүңүздөр билесиздер, сөөктөр мына. Сөөктүн башы момундай.
Биз кичине анатомиясын айтып өтөлү. Сөөктүн башы жалтырак. Бул эми кемирчек. О кемирчек гиалин деген сыртынан кемирчек менен турат. Ал жумшак кемирчек. Бул гиалин дегенди биз жаш кездерде балдар козунун кемир эмес сөөгүнүн башын кемирип жейт. Ошондой сыяктуу жумшак. Бул анын үстүнө түс жок да. Анан ошо кетет. Бул эми 3 мм, 2 мм-ден 4-5 мм-ге чейин болушу мүмкүн. Жука болот да. Ошо кетип калат. Эми кеткенде мына көрбөйсүз, момундай так пайда болот да. Момундай кара, муну мисалы тазалап атканда эле карабайсыздар, кетип калды. Мындай так пайда болот. Мында да ошондой так пайда болот. Анан сүрүлөт. Сүрүлгөндө баягы эмеги жалтырактыгын жоготот да, анан жакындап тийише баштайт да. Ошол бул сөөктүн башы. Бул баягы главный бир жагы момундай шар түрүндө болот, бир жагы мындай оюк түрүндө болот, анан бири-бирине момундай кыймыл болуп турат да. Кыймыл болуп турат. Эми ортосунда бул жерде кандай? Бул жерде атайын ортосу кичине мондай бири-бирине жабышпай кичине расстояние болот. Анан ортосунда суюктук болот. Бул өзү баштыкчада турат да. Биз муну болсо дагы баягы муундун сумкасы дейбиз. Суставный сумка дейбиз. Анан ошо атайын бул жерде эки кат жанагындай катчалар менен катталган. Эми муну дагы түшүндүрүп берсем, ушул бул көбүнчө айтпадымбы, тизеси ооруп келишет. Бизде тизеде биз баягы эмне дейбиз? Болбосун кашка жилик дейбиз. Малдыкында муну жото жилик дейбиз. Болсо адамдык болсо бул бедренный кость. Бул жерде большой берцовый кость, малый берцовый кость деп эки сөөктөн турат. Ошон үчүн бул татаал муун да. Ол колду косо жөнөкөй муун. Бул жерде эки эле биригиш болуп атпайбы? Бул жерде каруу деп коеюн, баягы күң жиликти. Бул далыны ошо экөөнүн ортосунда эле бириккен мына. Ал болсо 3 сөөк биригип атат. Ошон үчүн бул татаал муунга кирет да. Бул ийин туш болуп калат экен да ошондо. Ийин муун да. Анан эми бул жерде карабайсызбы? Бул жерде атайын момундай чоң жакшы бир эме бар, кряж бар. Ошо кряж менис деп аталат. Бул подушка. Мундун бизче айтканда жаздыгы деп койсок болот, ошо көбүнчө ушу сактайт. Бул тиземи көп адам нагрузкасы эмнеге түшөт? Моюнга түшөт, адамдын башы, анан белге түшөт, анан тизеге түшөт экен да. Анан жан башка түшөт мына. Жан башка да түшөт, бирок көбүнчө тизеге түшөт экен. Салмактуу кишилердечи. Анан тизеден бул муунга күч келет экен. Ошол эки менис бар. Наружный менис деп коебуз. Анан внутренний менис деп коебуз. Анан бул болсо большой берцовый кость. Эми бул жерден карабайсыздарбы? Ушул нагрузка болгондо мениске күч келет. Менисиңиз жалпаят. Жана көрсөтөт. Жалпайып туруп. Анан момундай көрбөйсүзбү? Суставный кряж дейт. Мына кряжтын айттым. Кемирчегин, анан суставный капсула дейт, муну айттым. Синевиальный мембрана дейт, синовит деп коет. Болга көбүнчө ушул сыртындагы сумкага сук дейт да, сумканын бетине. Ошону синовит деп коет. Булга сук тийсе, сезгенсе жанагынтип кызарат. Анда артрит болот. Анан кийин болсо сөөктү көрдүңүз, ортосунда суюктук бар. Эми суюктук кандай суюктук? Ушу бизде обычный эле биологический суюктук шлеке сыяктуу. Ошондой түстөгү дагы ошондой эмеде да. А бирок бул өзү көбүнчө эле ойлой берет, суюктук азайып калды депчи. Бул суюктук азаят. Анткени постоянно кровоснабжение болуп турат, кан келип турат. Бул суюктук көбүнчө суюктук азайгандан эмес, сук тийгенден да. Анан мына көрбөйсүзбү? Моминтип артроз деп атабыз. О обычный кемирчек. Көрбөйсүзбү? Обычный кемирчек. Анан кемирчек мына кетилген. Кичине эле кетилсе, бул жанагындай жалтырактыгын жоготот да. Анан мына жактан жанагы айтпадымбы? Менис депчи. Ошо менис деген кемирчек былчыят. Былчыятта кээде жыртылат. Эми жыртылды деген дешилип, жыртылды деген сөзсүздөр туура келет да, разрыв дейт. Анан кээ бирде азыр эндоскопический кылып ошону тигип жүрүшөт. Ичине эме менен, аппарат менен.
Ана мына карабайсыздарбы? Здоровый сустав. Ортосын караңыз. Ортосунда кембир чекти. Жана меңсикти. Буну караңыз, бул четти кете баштады. Биринчи стадия. Гонартроз деп коет. Бул эгерде тизенин воспалениеси болсо гонартроз деп аты бар экен. Ооба. Анан бул үчүнчү стадиясы. Онда баспай калышат. Басышы эле кетип калат экен да бул жерде. Бүт эле баягы келгендер деле врачтар арыкта дей берет да. Арыкташ кыйын да. А негизи ашыкча салмактын да тиешеси барбы? Ашыкча салмак главный да, ошон үчүн арыкта дей беришет. Арыкташты айтып эле койгон оңой, а так арыкташ кыйын чынбы? Ана момундай тиги Раздров Минска дейт. Мына ушул деле ушундай сүрөттөр. Столна кряш дейт. Эми бул нормальный. Нормальный. Мына көрбөйсүзбү? Бул жерде биз рентген тартабыз да. Ушул рентген нормальный рентген. Ортосу мына көрбөйсүзбү? Расстояниясы бар. Ден сак адам. Остеофит жок. Бул таза муун. Ушу таза муунун кейпи ушул. Аны биз рентгенден көрөбүз да. Анан болбосо муундун өзгөрүшү. Көрбөйсүзбү? Бул жерде келгирен Лауренс деп биз аты менен бөлөбүз, стадиясын коюпчу. Бул жерде остеофит деп коет мына, сөөк чыккан. Бул жерде сөөк почти тишип калган. Бул жерде андометр жакындаган. Бул жерде ошол жакындап калган да. Анан ошого карата дарлайбыз да. Улам жакындап кетет. Бул жакындап, анан расстояниясы жакындайт, анан тишип, анан момент бүтүп калат кээде. Ушундай бүткөндөр да бар. Шундан анан басалбайгы. Бул анкилоз деп коет. Бул баягы эки муун бүтүп калат, анан муун иштебей калат ошочу. Ага чейин жеткизбеш керек да. Эми буга чейин жеткизген, эми кандай убакта болот жеткизген? Баягы өзүң дарыламай койсоң, врачка барбай койсоң, өз убагында кайрылбасаң, конечно. Ошентип отуруп муундардын оорусу негизги көйгөй жараткан ооруга кирет экен. Ана муундардын оорусу жанагынтип көп кишини жумушсуздукка алып келет да. Ошон үчүн 45 жаштан 40 жаштан баштап эле муунга нагрузка келтирбей өзүн аяш керек экен адамчы. Канчалык өзүңдүн муун, өзүнүн организмди эле аяш керек да. Анын ичинде муунду аяш керек. Канчалык өзүңдү организмди аясаң, конечно, жанагынтип айылда эмне алат? Жаз келатат, жер казат. Жанагынтип сууну тазалайт, арыкты тазалайт. Адам өзү түймөн түшүк менен эле жүрөбү чынбы? Ошон үчүн өзүн аяш керек экен. Ооба. Жогоруда сиз айтып өтпөдүңүз, ушуга жеткизбеш керек депчи, анан негизинен эле көрөрмандар үчүн да абдан кызык болуп жатса керек. Алгачкы белгилери кандай болот ушу муун ооруларынын? Муун оорунун эми жанакында артроз дебедикпи? Артроз болсо, ал жанакындай зат алмашуунун бузулушу. Эми артроз артритке да айланып кетет. Артрит дегенибиз воспаление, сезгенген. Эми сезгенгенди биз өзү башынан эле атайын мындай белгилери бар. Колор, долор, урубор, тумор, эт функциялеса дейт. Ал эмне деген сөз? Кызарат, шишит, ооруйт, жанагынтип эметет, кыймылы бузулат. Ошон үчүн ошо артрит болгонду көп дарлайбыз. Анан артрит деп бул жөн артроз болсо, бул кыйшылдап жүрө бериши мүмкүн. А жанакынтип нагрузка болгондо эле кайра ошол артроздун артритке айланып синовит деп коет. Воспаление болот дагы, анан бут ошону дарлайбыз. Анан көбүнчө эмне менен дарлайбыз? Эми өзүңүздөр билесиздер, ооруганы кетириш керек да. Ооба. Анан жанакындай сезгенгени кетириш керек. Бутту жеңилдетиш керек. Кыймылын жакшыртыш керек, ушул сыяктуу дарылар да. Сиздердин мына Бекбоев медициналык борбору бар экен, баарыбызга эле маалым. Анан кандай жолдор менен айыктырасыздар? Сиздер кандай өзгөчөлөнгөн методдорду колдоносуздар? Мен өзгөчөлөнгөн ушул менен айтып атпаймынбы. Мен өзүм негизи биринчи профилим терапевт. Ошо улуттук госпиталдан бүткөм, эндокринолог. Анан иглотерапевт болуп иштеп кеттим ошо 77-жылдан баштап. Анан ошо биринчи эле келген күндөрүм баштап эле муун менен иштеп калдым. Эми институттан келет, аны дарылай баштасаң эле айтат, оягым оорутат, ийним оорутат, бутум оорутат деп. Анан кийин ошо менен эле жүрөм. Анан иглотерапия жакшы экен. Кытайдын дарылоо методикасы муун оорусуна жакшы экен. Анан ошо мен да ошо бир 10 жылча жанакындай командировкага чыгып иштеп калдым, эл аралап. Эл аралаганда көбүнчө муун оору менен. Анан бизде жаңы мурда баягы илгери аналгин менен эле
бир рассасующий деген алой деген дарыларыбыз бар болчу. Ошо менен деле иштеп жүргөнбүз. Кийин жаңы дарылар чыкты. Ол гормоналдык эмес, сезгендерди кетирүүчү дарылар деп. Элдин баары билет. Диклофенак. Диклофенак чыкканда бизге бир революция болгон. Ой, Кудай бизге берди депчи. Оказывается, анын да зыяны бар экен. Аны көп сайбаш керек экен. Диклофенактын жакшы түрлөрү чыгып атат азыр. Ал күндө колдончу дары, бирок аны 5тен ары бергенге болбойт. Анын эле баягы биздин антибиотиктер илгеркидей бергенге болбойт. Ал ашказанга таасир берет, ашказанды оорутат. Ошон үчүн байкап бериш керек. Анда түрлөрү, жаңы түрлөрү, жакшы түрлөрү чыгып атат. Андан гормоналдык дарылар. Буттун ичине биз блокада кылабыз. Анткени айла жок. Эл адам баса албай келет, ыйлап келет, баса албай кантип. Анын укол сайып местный жанакында Кытай точкаларына сайып, атайын ошондой точкалар бар. Ооруганын кетиребиз. Бут кичине жакшы болуп калгандан кийин игла терапиясын сайабыз. Анан лазер деген жакшы экен. Лазер нуру азыр баягы бизде физиолечение деп жүрүп эмес белек. Электрический. Андан артыкчылыгы бар экен. Эмне дегенде терең кирет экен. Инфракрасный лазер деген бар. Анан моонга жакшы жардам берет экен. Ал баягы полупроводниковый дегенибиз бар. Эми бул баягы низкочастотный деп коет. Мындай күйгүзүп жиберчү лазер эмес. Кээ бир лазерди ойлойт, баягы күйгүзүп жиберчү. А жок, бул лечебный. Анан терең кирип дарылайт экен да. Ушу моонга жакшы экен. Анан ошону колдонуп жүрөбүз. Анан красный лазер дегенибиз да бар. Анан бир световой ванна. Баягы обычно ушундай свет сыяктуу, бирок ванна да атайын. Световой ванна ал жылытат, кызытат, кан айналымын жакшыртат. Анан дары-дармектер. Эми буга кандай дары-дармектер сайылат? Кан айланын жакшыртыш керек. Кан айланын жакшыртыш керек. Кровоснабжение жакшыртыш керек. Анан жанакыдай рассасующий деп коет. Ооруганын кетирип, жанакы эмени хряшты бир калпка келтире турган. Андан хондропротектор дегенде чыккан. Хондропротектор деген эми баягы сразу жардам бербейт ал. Андан бүгүн сайсаң эртең жардам бербейт. А бирок бир айдан кийин жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн биз ага көп эме кылбайбыз. Мындай бизге бул частный медицинада өзүңүздөр билесиздер, бизден талап кандай? Бүгүн эртең жакшы кыл, чынбы? Ооба. Бүрсүүнүн кереги жок. Бирок хондропротектор да колдонсо болот. Түшүнүктүү. Ооба. Анан буга чейин дагы көрөрмандарга сиздердин ушул ийне терапиясы, кыргызча айтканда, ошол жөнүндө маалымат бергенибизде, бул ийнелерди биринен бирине кайра сая бербейт бекен, тазалайт бекен деген өңдүү мындай кооптонуулар, өңдүү суроолор, пикирлер келген да, ушуга да жооп берип өтсөңүз. Эми ийне терапиясы мен ошо 45 жыл болду ушул менен иштегенмечи. Анын башынан эле баягы биз Кытай менен мамлекет менен анча мамиледе эмес болуп турганда баштагам. Агенттерде чанда эле киши иглотерапевт болчу. Анан баягы ошо Кытайдан келген уйгурлардан үйрөнгөм. Анан Пекинден окуп келгендер бизде Москвадан кафедра ачыптыр, профессорлор. Ошол жактан атайын Ленинградтан окуп келгем дегендей. Ошо менен эле келдим. Эми башында ийнелер чында аз болчу. Башында илгери Советтер Союзунда. Азыр эми Кытай менен мамиле жакшы. Ийне үзбөй келип турат. Эч кандай андай вопрос жок. Бирок мындай вопрос бар. Үт баарына бөлүп 40 киши болсо 40 кишиге бөлүп сая албайсың. Ошондо бир аз мүчүлүштүктөр кетиши мүмкүн. Анткени 40 проверка койсоң чаташып калат. А главный биз эмнеге кимге сайбайбыз? Эмнеге отдельно кылабыз? Сарык менен ооруган. Бул абсолютно отдельно. Муну ыргытабыз сразу. Утилизация сразу. А беркилерге болсо, мисалы, обычный кишилерге стерилизация кылабыз, бирок стерилизация биздики күйүп кетет экен бул ийне. Мен канча жолу айттым, күйүп кетет ийнелерди эмеге стерилизаторго салсак депчи. Ошон үчүн химический стерилизация. Ал макул болгондур, ага жок. Индивидуальный мен десем, ийне сатылып турат. Ошол эле медцентрдин ичинде ийне сатылып турат, акчасын алат. Өзү алат, бирок өзүнө бербейбиз. Анткени өзүнө дагы биз жооп беребиз, кандай колдонот, үйүнөн алып барып үйүнө алат. Ошон үчүн утилизация өзүнчө утилизация кылабыз. Мына кетирдик, атайын утилизация кетирдик депчи. Түшүнүктүү. Ал эми диагноз коюу ошондо рентген жолу менен аныкталат, Эми диагноз коюу өзү эле көрүнүп турбайбы? Диагноз анын жерде, диагнозун эми келет, муну оорутат дейт, колум оорутат дейт, ийним оорутат дейт. Эми диагнозду жанакы рентген аркылуу стадиясын коебуз да. Анан эми атайын ошо артролог дегендер бар, булар эми аз. Артролог деген, анан обычно сеттегиле врачтар дарылай берет. Эми муунду бирөө дарыласа,
тигини бирөө дарыласа деп болбойт да, профиль семейный врач. Азыр семейный врач көп дарылайт муундучу. А сиз тамырда кармап коесуз го, ошол үчүн сурап атам да. Тамыр кармаган. Ал ички органдардын оорусун, муунду жана зат алмашууну өзгөрүшүн, бул өзү зат алмашуудан келип чыгат да. Муундун оорусунун эмелери көп, себептери көп. Анан артростун дагы, мен азыр артриттерди айтып элекмин го, артриттердин да себептери көп. Анан ошондон мисалы бизге дагы кайрылган артриттер булар ревматоиддук артриттер. Бул коллагендик оору, системдик оору. Эми бул соединительный ткань деген ткань, тутумдаштыргыч ткань, бардык эле ткань сыяктуу бүт организмде бар. Анан көбүнчөсүн бул жанагыдай адамдын кемирчегинде көбүрөөк да, кряшта. Анан ошолордун системдик оорусу коллагеноз деп аталат. Иммундук оору, аутоиммундук деп коет. Эми аутоиммундук деген көп эле киши түшүнүп калбаш керек, организм ослабить эткенде. Анан бул биринчи инфекция болуш керек. Биринчи инфекция каякта болот? Биринчи инфекция көбүнчө тамактан кетет. Бул ревматоидный артрит. Тамактан кетет, тамак ооруйт, ангина болот, жанакындай танзилит болот, кариес, тиш. Анан гайморит, кулак мурун оорусу. Жанакындай инфекция дагы алып келет бугачы. Аны постепенно жүрө берет, жакшы айыктырбайт, анан муунга өтүп кетет. Аны муунга өтүп кетип, аутоиммундуу оору болот. Бул эң кыйын оорудун биригине кирет да. Эми бул оорулар склеродермия дейт, красная волчанка дейт, ревматоидный артрит дейт, ушу бир типтеги оорулар. Буларга өзгөчө көңүл буруп, больницага обязательно жатыш керек. Бизде ата институт кардиология бар эмеспи? Ошого барып, бир жолу врачтан далилденип өтсө, бөлөк врачтарга жеңил да. Биз деле аны дарылай беребиз, бирок биз бул серьезный оору болгон үчүн, баягы диспансерный учетто болгон үчүн айтабыз да, больницага жатыш керек. Бир жаткызып көргөбүз, анткени канда дагы өзгөрүүлөр болот. Жакында соя деген көтөрүлөт, лейкоцит көтөрүлөт, воспаление билинет. Жанакыдай бизде ревматез дегендер бар, ошолор чыгат деген дейт. Ошондон ошо менен аны дарылайбыз. Түшүнүктүү. Анан жогоруда сиз айтып калбадыңызбы, артроз жөнүндө дагы кенен маалымат бере элекмин азырынча деп. Жана көпчүлүк калк арасында ушу артрит менен артрозду дагы чаташтырып келишет да. Анан эң негизги факторлордун айырмачылыктарын айтып өтсөңүз. Эми артроз дегенибиз остеоартроз. Остеоартроз дегенибиз бул муундун өнөкөт оорусу, көп кездешчү оору, бул өзгөчөлөнүп турат. Бунда воспаление көп болбойт. Жанагындай синовит болушу мүмкүн, жанагындай өзгөрүшү мүмкүн. Бул деформациялат көбүнчөсүнчү. Анан бул жерде дагы мен айтпай кеттирмин, остеофит деген өсүп чыгып, кээде сынып кетет. Сынып кетсе, ортосуна барып туруп калып, мышка деп коет, бут баспай калат. Ошондой кыйкырып келгендер бар. Ошондой белгилер бар да, бул остеоартрит. Артрит дегенибиз ал воспаление, ал бөлөк. Ал мисалы бруцеллезден болобу, туберкулезден болобу, ревматоидный артриттен болобу, гонореядан болобу, же бөлөк оорулардан болобу, ал көп инфекциядан болот да. Хламидиядан болобу, ушул эмелер көп. А бирок ошонун ичинен эң көп кездешүүчү бул ревматоидный. Анан бруцеллезден көп болчу, азыр бруцеллезден азайып калды. Анан плечи лопаточный периартроз дейбиз. Муну өзүнчө бөлөкчө кылып карап деле азыр айтып берем. Анан дагы бирөө бул бизде подагра дейт. Подагра деген. Анан бул плечи лопаточный периартроз деген бизге келет. Биз неврологбуз да. Ийин ооруп келет. Кол көтөрүлбөйт. Биз кол көтөргөндө мындай абдукция, аддукция деген бар. Сыртка колуңду көтөр, ичке колуңду көтөр, колуңду эмет жый. Анан дегенде ошондо колун көтөрө албай калышат да, тамак иче албай калдым деп келишет. Колумду эмеге жетпей калды, оосума жетпей калды деп келишет. Ошолор плечи лопаточный периартроз. Бул болсо ийин, муун оорусу да, ийиндин сезгениши. Ийиндин сезгениши. Эми бул жерде кандай айтып атпайм, бул жерде жана айтпадым көңүлчүлүк деп. Бизде эми көңүлчүлүк дегенге болбойт го, каруу. Каруу менен далынын ортосунда воспаление. Анан бул моюн остеохондрозунун алып келген себеби, моюн остеохондрозунан да бул кетет. Жана ийинге күч келип. Анан кээде ушуга нервке тийгенде дагы ошо плечи лопаточный периартроз кылып орутат да. Ошон үчүн ушул биз бул менен көп иштейбиз. Кол көтөрүлбөй, колум кыймылдабай калды, колум көтөрүлбөй калды дегенчи.
А омуртка арасында дагы артроз бар деп жүрүшпөйбү? Кайсы болуп? Бул остеохондроз. Бул спондилоартроз. Бул да артроз. Бул анткени айтып атпаймынбы, кемирчектин баардык оорусу бирдей эле. Баардык оорусунун өзгөрүшү бирдей эле. Остеоартроз болсо, мунуку спондилоартроз деп аталат. Бул деле ошондой кемирчек, бирок мунуку бөлөкчөрөөк. Бул остеохондроз деп аталат. Грыжа диска дейт, остеохондроз. Жакын бирок. Мында деле артроз болот. Мында болезнь Бехтеров деген бар биздечи. Спондилоартрит. Анкилозирующий спондилоартрит дейт. Анда муундар катып кетет, бул муундарчы, кемирчектер катып кетет. Ал дагы ушу жанагындай мен айтпадым, жанагы системный оору, коллагеноз. Ошого кирет да. Эми азыр подагра жөнүндө бир эки айтсам, бул подагра да менен көп келет бизгечи. Бул подагра деген илгери биз айтчубуз, бул жанагындай өзгөчө оору, аристократтардын оорусу депчи. Тамакты жакшы жеген кишилерде, көбүнчөсү майлуу тамакты сүйгөндөр оорусу да. Анан кийин муундарга жанагындай мочевой кислота дейт. Бизде белок да эт, ал мочевой кислота болуп чыгат. Ошо начар чыгып калып, анан подагра оорусун пайда кылат. Подагра дегендер дагы ыйлаткан оору. Муунун башы ооруп, жана мен айтпай кетип турдум, аялдардын жанагы остеоартрозсу аялдардын бутунун башын оорутат, биринчи муунун баш бармагын. Бул подагра да ошондой оорутат. Бирок подагранын жаман жери кызартып, катуу оорутат. А подаграны билинип турат, баспай калат. Ошо подаграны көп дарылайбыз. Анан подаграда болсо диета керек да көрөк. Анан айтабыз, эми мен көп эле кишилерди баягы билип калдым да, подагра менен ооруганда азыр деле эсиме келет, ушуну эстесем, бир аксакал киши оорулчу. Өкмөттүк больницада иштеп жүргөндө. Өзү баягы министрдин должностунда жүргөн, подагра менен оорчу. Анан бир күнү үйгө кетип барсам, үй алгам. Анан балконду стеклитетейин деп, жанагы ремонт кылайын деп барсам, келаттыр. Көрүп эле мен айттым, баягы оорум башталды деп. Мен ушундай үйгө чачып бартам десем, сен эмне аласың дейт. Үйдө ушундай балкон жазатам десем, ал балконду мен эле жазат коймун. Ал вопрос эмес. Мен азыр дарыла. Деп анан барып дарылап, анан үйгө келсем балкон жазат коет, собственно кылып, рабочийлер жүрөт. Анан ошо кишини көп дарыладым. Ал алыстан эле айтчы, мен келатам. Мен анткени жардам берсе керек, ушу игилотерапиячы жардам берет да. Мен келатам дечи. Анда сотка жок да. Келатам. Билчи мына баягы киши келиптир, эми имуществосун айтпай эле коеюн. Элге белгилүү киши, анан келатам дечи. Ошондой кишилер, мисалы, подагра деген мен бир досум. Ушу подаградан айынан кыйналып калды. Кайтыш болуп кетти. Эми эмне дебейсизби? Тофус деп коет. Жанагындай эме бизде уратный кислота деп коет, эме кристалл деп коет. Кристалл ураты деп коет, уратный. Жанагы эмеден мочевой кислотаны жыйылып отуруп, кристалл болуп кетет. Алар топтошуп, жанагынтип ириңдеп кетет. Томпок болуп калат. Бул жерде мен азыр көрсөтөйүн. Мына бул жанагы плечелопаточный периартроз экен. Бул плечелопаточный периартроз экен. Ошону сүрөттөр экен. Мына момундай. Монтип тиги сөөктү бузуп кетти. Подагра. Илгеркиден бери эле бул жан деген эркектер ооруйт менчи. Ооба. Анан жаштуу адамдар деле оорушу мүмкүн, органдын кишилери да оорушу мүмкүн, көп эле мен билип атышат. Анан момундай кылып жүрөт. Момундай деле кишини көргүсү келбейт дечи. Ошентип деле баягы. Өзгөрүптүбү? Өзгөрүп жүрөт, карабайсызбы? Эми ушундай болгондо, конечно, адам кыйналып калат. Мен канча айттым, тиги жолдош эле киши, дарыланып жүрчү. Подаграң деле эчтеке болбойт. Органда иштеген киши болчу, айттым, көп дарыламай койду. Демек алдын алыш керек эсиз? Анын алдын алыш керек. Анын алдын алып дарыламай коюп өтүшүп кетти. Кийин баса албай калды. Кийин дары жакпай калды. Ушундай кыйналып калды да. Ушундай да болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир оорудун алдын алып жүрсө, муун оорусу деле, кайсы оору болсо деле жакшырайып кетет. Алдын алуу демекчи, ушул деги муун оору менен жабыркап жүргөн жарандарга да кулагына күмүш сырга болсун, деги эле канча убакытта бир дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруш керек эгерде анын муун оорусу бар болсо? Муун оорусу бар болсо башында 3 айда бирден келип дарыланса болот. Анан санаторно-курортный лечение жакшы жардам берип жүрөт. Санаторно-курортный лечение деп суу процедурасы жакшы экен. Кээ бир кишиге грязь деп жанагы баткак жагат. Артрозторго, остеоартрозторго. Анан ар ким эле өзүнчө аракет кылып дарыланат. Бирок негизгиси воспаление болгондо врачка келиш керек да.
жаңағы сиз келгенде. Жана синовит болсо, жанакындай баспай калса, катуу ооруса, врач эле дарылаган жакшы. Андан кийин жөн жайда курортко барса болот да. Антакай эле ушу нагрузканы азайтыш керек, өзүн аяш керек, жылуу жүрүш керек деген ал билет болуш керек. Майлуу тамак жебеш керек, кичине арташ керек. Эми кичине арташ керек, хотя бы аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Майлуу тамак жеген болбойт. Жана подагра дегендер болсо острый тамак болбойт. Любой острый тамак болбойт. А подагра дегенге тузсуу тамак болбойт. Чучук казы-карта деген болбойт. Мен жана кишиге айтчумун, чучук казы-картаны азайтсаңыз күлүп калчу, азайтыш кыйын болуп атпайбы деп. Болбойт экен да. Баягы адам өзү көнүп калган тамагыначы. А бирок негизи тамакты катуу кармаш керек да. Мүнөздөп жеш керек экен да. Түшүнүктүү. Анан муун оорулары негизинен эле тукум куучулук касиетке ээби, тукум куушу мүмкүнбү? Муун оорусу тукум куучулук касиети да бар. Ушундай тукум куучулук касиетке ээ. Мен көрүп жүрөм, айылдан деле кээ бир кишилер келет, атасы деле, баласы деле, тукуму деле ушундай X-образный болгондор бар, O-образный болгондор бар. Жанагынтип мууну кыйшайып тегерек болуп калгандар бар. Эми бул тукум куучулук деп даана айтканга болбойт, бирок ошондой касиетке ээ. Ошондой бар. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда ушул айрым дарыгерлер айтышат, артрозго тар бут кийим дагы түздөн түз таасир этет депчи. Деги эле кандай бут кийим кийиш керек? Бут кийимдин ролу бул артрозго өтө чоң роль ойнойт. Бут кийимди аял кишинин өзгөчө. Бийик така болбойт. Орточо така менен эми жапыс деп деле айтпайм. А бирок негизгиси тар болбош керек. Булгар болуш керек, жеңил болуш керек. Эми жылуу болуш керек. Эми натуральный болуш керек да. Эми бутты аялсаң, канчалык өзүңдү аялсаң ошондой да. Жанагы колуң ооруп, жанагынтип колуң эметип кетсе, жана узилка болуп калса, аны сууга сала бергендин эмне пайдасы бар? Атайын колуңду аяшың керек, мээлей кийиш керек дегендей. Адам өзүн аяса эле жакшы да. Акыркы күндөрү ушу социалдык тармактардан дагы муун алмаштырат элек, муун алмаштыруу операциясы деп дагы көп угуп атабыз. Бул кайсыл деңгээлде жасалат жана мунун натыйжасы кандай болот? Эми бул жамбаш сөөгү. Жамбаштын башы бул бизде кашкажилик деп атпайбыз. Ошонун башы кетилип кеткенде, ошонун башы некроз болуп деп жарабай калганда, жанагындай травмадан сынып кеткенде көп жазышат да. Эми бул жамбашты алмаштырып жүрөт, эндопротез деп коет. Жанагындай титановый атайын приспособление салып жүрөт. Эми бул жакшы нерсе, негизичи. Эми айла кеткенде болуп калат да. Тизене да жасап жүрөт. Тизеге да эндопротез коюп жүрөт. Эми кандай болгондо операцияга барасың? Айла кеткенде барасың, чынбы? Айлаң алты кетсе, эч кандай мүмкүнчүлүк болбосо, биринчи жагынан ал чоң акча, чынбы? Экинчи жагынан ага барып организм өзү ошко жооп бериш керек да. Сен өзүң кант диабети менен оорусаң, давлениең бийик болсо, возрастта киши болсоң, бара бербейсиң да, чынбы? А бирок айла кетсе, ага деле барса болот. Бирок негизгисинен колдон келишинче жанагынтип консервативный дары-дармек менен дарылаган жакшы да, өз убагында байкап, өз убагында муундай апчы. Чыгыш элдик медицинасынан сырткары ушу кыргыздардын өзүнүн дагы баа элдик табыпчылык элдик медицинасы дагы бар. Ошолордун арасында баа ысык кийизди басып деген өңдө бир шорпонун майын сүйкөп деген сыяктуу бир аракеттерди көрүп жүрүшпөйбү ушу муун ооруларына? Бул эффективдүү эле аракеттерби? Эми айылда болсоң, алыскы тоодо болсоң, жайлоодо болсоң, муунуң ооруп атса эмне аласың, чынбы? Эми баягы арга кеткенде окот да. Жылуулукту бассаң, жанагындай ороп туруп, ал муунуң ооруганы бир аз басылып калат. Жанагынтип ороп койсоң, кармап тугой повязка деп коет, катуу байлап койсоң, муунуң жакшы болуп калат. Эми ал обычный турмушта кездешүүчү нерселер да. Эми ал мына лечебный эмес, дарылоо эмес. А жанагы май сүйкөгөнгөргө да айтат элем. Майды көп колдонбош керек. Ар түрдүү майлар бар. Тиги май, Кытайдыкы, тигиндей, мындай, анын баары реклама. Жанагындай окумуштун баарын айтат го. Ошонча жазайт экен, анан тигиси эле эметет экен деп. Анын баары реклама. Ал аллергия кылышы мүмкүн. Аны колдонгондо дагы убактылуу колдонуп, 1-2 күн андан ашык колдонгонго болбойт. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дабагер көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүн биз артроз же болбосо муун оорулары туурасында маекти белгилүү невролог, чыгыш элдик медицинасынын мыкты адисти Темирбек Бекбоев менен биргеликте
маек курдук. Эгерде сиз эфир аркылуу көрүп жетишпей калган болсоңуз, YouTube KG баракчасына баш багып, YouTube сайтыбыздан Давагер деп издеп таап көрсөңүз болот. Ал эми Бекбоев клиникасына кайрылуу үчүн биз телефон номерлерин жана ошондой эле дарегин жазып калтырып коебуз. Саламатта туруңуздар.